9025 факт катталган. Парламент жыйынына келген Ички иштер министрлигинин орун басары 2020 жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктун саны өскөнүн айтты. Анын айтымында бир жыл ичинде үй бүлөлүк зомбулук боюнча катталган фактылар 9025ке жеткен. Бул көрсөткүч 2020 жылы ар бир ай сайын 752 зомбулук катталды дегенди түшүндүрөт. Көрсөткүчтөр негизи көбөйгөнү бул турмуштагы реальный фактор. Бул потому что ички иштер органдарына кайрылган баардыгын тең биз каттап, ошонун баарын тең териштирип, иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз да. Бул эми социалдык факторлордун көбү бул социалдык факторлордун негизинде келип чыгып атат, бул көрүнүштөрдүн баардыгы тең. Прошу поддержать решение комитета. Милиция 9025 үй бүлөлүк зомбулуктун 947си, башкача айтканда 10% гана сотко өтүп, кылмыш иши козголгонун билдирди. Ички иштер министрлигинин орун басары бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. На сегодняшний момент факты семейного насилия. Зомбулук көбөйүп жатат. Коомдогу бул маселе азыр дагы маанилүү. Көп фактылар жашыруун түрдө калып кетип жатат. Негизинен зомбулукту көбүнчө жакын туугандары көрсөтүп жатат. Биз бул маселени жакшылап карашыбыз керек. Жана зомбулук көрсөткөн адам сөзсүз түрдө жазасын алыш керек. Ошондуктан мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү зарыл. Учитывая все пожелания. Парламенттин кезектеги жыйынында үй бүлөлүк зомбулук маселеси көтөрүлүп, үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоорунда жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартуу сыяктуу катаалдашкан чаралар камтылган. Бирок кылмыш иши 324 факты боюнча ачылган деп атат. Эми ушул жерден менин суроом, 10% дагы болбой атат да кылмыш ишинин ачылышычы, бирок көрсөткүчү абдан чоң болуп атат. Айтыңызчы, бул эмне себеп менен түшүндүрүлөт? Кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп атабы же сиздердин маалыматыңыздар боюнча? Үй бүлөлүк зомбулук боюнча сиздики 9 айдын жыйынтыгы боюнча цифра, бул биз жылдын жыйынтыгы боюнча мен маалымат берип кетейин. 9025 факт катталган. Bir жылдын ичинде. Bir жылдын ичинде. Анын 947син гана биз сотко кароого жөнөткөнбүз. Өткөн жылы үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын видеосу социалдык тармактарга тарап, талкууга түшкөн маселелердин бири болуп калды. Кызы талкууга түшкөн үй бүлөлүк зомбулуктун сапашында созакта күйөөсү аялынын колун таңып, мойнуна дөңгөлөк асып, башынан ылдый чакалап суу куйганы, Ысык көлдөгү күйөөсү тарабынан өрттөлүп жаракат алган аял, Баткендеги уулу төрөбөгөндүгү үчүн күйөөсүнүн токмогунан каза болгон келинди мисал кылсак болот. Ал эми укук коргоочулар коронавирус пандемиясында өлкөдө үй бүлөлүк зомбулук күч алганын билдиришкен. Зыягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.